Мен мұны тиги баягы эле тиги Кокон Кокуй тиги Атамбаев деп эле мен түз эле айтам да, мисалы үчүн бул киши ушундай кишилерге майдай жагат да, мындай кылды алчы. Мындай кылдар Кыргызстанда ушу чет элдик атуулдарды, Кытай атуулдарын, Афганистан атуулдарын, башка атуулдар, мамлекеттин атуулдарын мынтип төпөштөп чатак болуп туруп, анан Орус менен Кытайга окшогон мамлекеттердин кыргыз саясатына аралашына шарт түзүп, ошолордун кызыктарда ошолордун аралашып келип бизге акыл айтып турганына ошол кызыктарда коррупционерлер, анан жана Атамбаевга окшогондорчу. Мен ошентип айтат элем. Маселен, өткөндө деле тиги Кара Балтадагы окуя бул жөн жай эмес. Мен жанагы аксакал менен да сүйлөштүм, жанагы сакалчан аксакал менен дагы. Ал киши дагы ооба, мен муну өз көзүм менен көргөн жокмун, бирок мага айткан улам мен гана ушундай айттым деди. Маселен, жанагы эмедеги көлдөгү жанагыдай чатактар, жанагы Мүрзөдөгү жанагынтип эмелерди жанагынтип бир вандализм мындай кылыштыр, бул да бир тентектик. Ушундай иштердин артында мен айтпайм эми тетиги Атамбаев турат депчи, бирок ушундай коррупционерлер, ушундай жегиштер, ичкичтер, ушундай бир Кыргызстанда ушундай бир чатак чыгып кетсе экен, анан менин изим кичине бир чаң басып калса экен, мурунку уруу кески издерим деп ошентип турушат да. Маселен, жакында кармалган мисалы үчүн Зиялиевге окшогондор бир эле өзү эмес, ал көп Атамбаев жана башкалар менен да көп жагы менен байланышкан. Мисалы үчүн биз билгенден анын бир 20га жакын тиги менчик лицензиясы бар деп келебиз да. Бүгүнкү күндө бул такталат болуш керек да. Ар биринин 200 миллиондон доллары бар, жанагы Атамбаевдардын жардамчылары, Зиялиевге окшогон, Икрамга окшогон, Фаридке окшогондордун. Анан ушул окшогондор артымы чаң басып калса экен, Кыргызстанда чатак болсо экен, диний чатакчыса экен, улут арал чатакчыса экен деп ушинтип турушат да. Биз ошонун алдын алып, жанагыдай бир комиссияны түзүп, жанагы чет элдик жарандардын закон иштегени боюнча ошентип жолго коюшубуз керек, элди ынтымакка чакырышыбыз керек, жанагынтип түшүнүү менен калыш керек, жанагы окшогон бузукулардын алдын алышыбыз керек деп ошо ойлорумду ушу айткым келет да эл журтка.